Салам достор, бул Акипресс подкасты. Бүгүн бизде конокто кыргыз тилин мыкты билген Сергей Калишев. Мен таап алдым, мунун аты Абдулла. Өзү орус болгон менен жүрөгү кыргыз. Өзү мусулман бул жагынанчы. Аты дагы Абдулла болот. Братан, баарыңарга ассалам алейкум, камайсыңар туугандар. Саламатсызбы, Сергей? Сергей, сиз Токтогулда чоңойгон турбайсызбы, төрөлүп ошол Токтогулда шаарында? төрөлүп, анан получается чүй жакка көчүп келгем. Үй бүлөңүз жөнүндө айтып бересизби? Өзүм үй билем, же ата эненин үйү? Ооба, жок, ата энеңиз жөнүндө. Ата энеси жөнүндө. Ата эненин жөнүндө получается чоң атам служба кылып аткан моментте бабушкага жолугуп, получается чоң энеме и эми экөөсү үй алып калып, экөө үйлөнүп калып калды Кыргызстанда. Кыргызстанда Токтогулда калып калды. Мамам төрөлдү. Анан получается биз калдык да ошентип. И биз ошентип Токтогулда жашадык. Анан бул жакка көчүп келдик да, Беловскийге чүйгө. Андан менен Беловскийде турабыз. Токтогулда канча жашка чейин жашадыңыз? Токтогулга мен 8 жашка чейин жашадым. Мен Токтогулда Бакынбай деген мектеп бар. Токтогулдун өзүнө Токтогулскийде баары деле билет. Мисалы, мектепти мен ал жактан 1-классты бүтүрүп, анан Беловскийге көчүп келгем. Беловскийге көчүп келгенде мен 2-класска барыш керек болчу. Мен орусча билбеген үчүн мени кайра 1-класска отуруп койду. Орус болуп, орусча билбей, мени кайра 1-класска отуруп койду. Знаниям жакшы болчу, просто орусча билбеген үчүн. Үйдөгүлөр, ата энелер Беловскийде айылда кыргыз мектеп тили бар, бирок мени орус мектепке койду. Орус тилин өздүрчүсүн деппи? Орус тилин үйрөнсүн деп мени орус мектепке койду. Мен кайра 1-класстан баштап получается уже кайра окудум бул жактан Беловскийде. Токтогулдан мындай жашап атканда, сиздин мектебиңизде, мындай классыңызда сиз жалгыз орус бала белеңиз же башкалар бар болчу? Жалгыз болчумун. Биз Иташкада турчук, Токтогулда. Ошо Иташкада деле биз негизи русская семья жалгыз болчук да биз. Русская семья. Напротив Капталда 3-4 этажка болчу, ошол двор арасына чыгып ойноп атканда эле бүт кыргыз балдары менен ойноп чоңойгон. Ошо демек төрөлгөндөн бери эле кыргыздарга аралашып, ошол үчүн бул тилди жакшы билип алган турбайсызбы? Кыргыздардын арасына чоңоюп получается, и ошентип кыргызча жакшы иштеп калдым да. Ата энеңиз жөнүндө айтып бересизби? Ата энем жөнүндө менде атам жок, мамам эле бар. Мамам болчу менен бойдон болгону ажырашып кеткен. Мен атамды көргөн жокмун вообще. Даже мен билбейсиз, ким экенин? Билбейм, каякта да билбейм. Мени мамам өстүрүп, мамам воспитание берип, мамам чоңойткон да мени. Ошондон кийин дагы экинчи жолу күйөөгө турмушка чыккан жокпу? Турмушка чыккан жок, мамам ошол бойдон бизди жалгыз өстүргөн. Байкем бар. Мен үйдө кичүүмүн, экөөбүз элебиз. Ошо мамам эми бойдон болгону ажырашып кеткен. Экөөбүздү бизди мамам өстүргөн. Азыр апаңыз жаныңыздабы? Азыр бар. Чогуу турасыз, Беловскийде? Чогуу турам. Чогуу турабыз. Мамам могул жылда пенсия чыкты, буюрса, кийинки айда биринчи пенсия чыгат. Бабушка болуп калды. Жакшы. Сиз эми 9 классты эле бүтүп турсуз, Ооба. Азыр өкүнбөйсүзбү? Кийин дагы окуган жокпу? Өкүнүп атам, катуу өкүнүп атам. Мындай жашоодо ошол билинип атабы? Аябай билинип атат. Любой бир знание аябай керектүү нерсе экен. Любой жакка барганда эле диплом болсо, мисалы, жакшы экен. Даже бир жактан окуганым, даже бир жакка курстарга барып окусам болмок экен. Хотя бы тилге барып үйрөнсөм болмок экен. Мисалы, любой бир курстарга, оператор персонального компьютера, мисалы, даже барып курстарга окусам болот эле. 3 айдык курстар деле, мисалы, аларга окусам болот эле, бирок мен эчтеке окубадым. 10-класстан где-то 1 ай, 1,5 ай школго бардым, анан окууну заочноға тапшырып, Москвага кетип калгам. И ошол бойдон Москвада 8 жыл Москвада жүргөм, иштеп. Азыр эми мындай кыргыз тилин жакшыраак билесизби же орус тилин жакшыраак билесизби? Жакшыраак кыргыз тили. Кыргыз тили мага өзүмө да удобныраак да. Мисалы, даже орустар менен сүйлөшүп атканда, которые именно кыргызча билбеген орус балдар менен сүйлөшүп атканда, мен аларга биримке түшүндүрөйүн десем, мен ойлонуп калам да, могу сөз орусча кандай болот эле деп мен ойлонуп калам. Мисалы, кыргызча мен сразу автоматически эле кетип берет, мага жеңил кыргызча, наоборот, бат-баттан. Ойлонбой сразу. Мисалы, кыргыздар менен сүйлөшкөндө мага удобныраак. Мен аларга кыргызча спокойно түшүндүрүп берем. Орустарга чисто орусча түшүндүрүш мага кичине кыйыныраак да. Москва жөнүндө айтып кеттиңиз, 8 жыл болуп турсуңар. Эмне жумуштарда иштедиңер?
Мен Москвага биринчи барганда бир күн эс алып эле жумушка чыктым. Пятница, суббота күнү мен учуп келдим Москвага. Воскресенье эс алып, понедельниктен баштап жумушка чыгып, биринчи жумушум альпинист жумуш болчу. Высоковысотный ташкалардын терезелерди жууп, ошондой иштечим. Эми сразу эметпей калдым. Биринчи жана пешход болосун, жерде биринчи таштарды жууп, лифттерди жууп, ошондой лифттердин айнектерин жууп, ошондой жүрдүм. Анан акырындап үйрөнүп, анан уже айнектерге эметип чыгып, канат менен түшүп, уже айнектерди жууп баштадым. Ал жактан иштеп, анан ал жактан чыгып, кайсы жакта акча көбүрөөк мисалы адамбыз да, ошол жака барабыз да, анан бир дос балдар интернет коётуп иштеп аткан болчу. Москвада интернет видеокамера. Анан ошол жака жумушка чакырды. Ошол жумушта мен почти 5-6 жыл иштедим. Бир жумушта 5-6 жыл иштеп, анан содага кирип кеттим. Жаш балдардын оюнчуктарын сатчым. Экинчи жумушуңуз мындай эң узак болгон турбайбы? Эң узак, ошол менен оюнчук сатып иштеп калып, мага жакты, жумушка аябай берилип кетип, ошол менен жумушка башка жумушка секирген жокмун. Бир жумушта эле иштеп, до конца ошол менен иштеп жүргөм. Жана биринчи жумуш жөнүндө айтып атпадыңыз беле? Ошондо тиги терезелерге чыгып, высоткалардачы. Ошол аябай опасно да, кооптуу, мындай киши эметип, опасный көрүнөт экен, бирок эме жок экен, эчтеке опасный нерсе. Страховкалар полный бар экен. Өзүм жыгылып түшсөм деле страховка камап калат экен, просто ичине дух болуш керек. Бийик жака чыккандан, анан если костон жыгылып түшсөң, мисалы белинен эле страховка кырмайт, асылып калат экенсиң. Ошол моментте дух болуп туруп, кайра оңдоп, өзүнүн эмеге как машинада отургандай эле система экен ал жакта. Акырын спрение коюп газды бергенде эле ошондой эле система экен. Ошого кайра өзүн оңдолгон үчүн кичине дух керек экен. Бирок мен жыгылып түшкөн жокмун, өзүмдү текшерген жокмун, ачагы духум барбы жокпу билбейм. Бирок мындай коркуу сезим болдубу ошондо? Ооба, биринчи жолу түшүп атканда мен аябай коркуп, түшө албай, еще мындай көптөн бери иштеген балдар жанында карап туруп, анан шылындап күлүп коюп, аябай эме болчу да. Желание жок болуп, аларды карасам, алар поддержка бергенден ордуна наоборот күлүп шылындаса түшкүм келбей. Анан бирок ошол моментте альпинисттер аябай жакшы акча тапчы. Мен мотивация акча. Эсиңизде жокпу ошо канча акча эле? Ошол моментте Москвада 22-25 миң айлык негизи мындай болчу, 30 миң айлыкта редко болчу ошол моментте. Курс 1,5тен болчу, 1,6га да жетчи. Ошол моментте альпинисттер 80-85 миң, 90 миң акча иштеп койчу. Мисалы, ал аябай жакшы акча болчу. Ооба, тем более трудовой мигранттар үчүн аябай жакшы акча болчу. Анан мен ошол моментте мындай мотивация катуу болчу да, акча мени жумушка чакырган байкем да, мен 2-3 жыл айткам мен иштебейм деп. Мен биринчи барганда бийиктен коркпойсуң дегенде мен эми ойлоп, кичине эле бийик, бир 2-3 метр эле бийик деп. Анан барганда тетен 30 таштан арканы менен түшүш керек экен, мен аны көргөндө жок, мен иштебейм дедим. Жумуш баштала элек деле мен иштебейм дедим. Мама айтты, инем, сен эметпей, бар дейтин айлыкты сура канча алат, дейтин айлыкты сура канча тура. А мен Кыргызстандан жаным бар болуп туруп, анан ал жактан 80 миң, 90 миң акчаны укканда, еще курс 1,5тен уже автоматически эсептеп койгом уже. Бат эле уже оюңузда уже байып калдыңыз. Уже иштей элек акчаны уже корот койгом уже, эсептеп уже мондай кылат экен, дейтине кылат экен деп. Анан ошол мотивация болуп эле мындай акча үчүн эми булар деле иштеп жүрөт, булар деле жакшы эле жыгылбай, эметпей жакшы эле жүрөт. Мен деле үйрөнөм деп эле иштеп жүргөм. Үйрөнөм деп. Ошентип иштеп калгам, альпинист болуп. Анан Россияга сиз айттыңыз, суббота барып, воскресенье салып, анан понедельник эле жумушка чыгып калдым депчи. Анан бирөө жарым достугуз сизди уже жумушту даярдап койдубу? Ооба. Мен бир дос балам чакырды. Бирок мени вообще башка жумушка чакырган. Башка жумушка чакырганда мен барганда ошол дос балам жашаган жерде еще аябай эме болду да, мен биринчи барганда жашаган жеримди көргөндө аябай башкача болгон да мага. Анан ошол жактан чогуу жашаган квартирада бир байкем да, мындай айтканча. Ошол мен экөөбүз сүйлөшүп калдык, анан жакшы боло экенсиң деди, жумуш жөнчө эметпей эле койчу, лучше жүр менин жанымда иште бер, жакшы боло экенсиң, жүр менен иште бер деп. Ал мени кайра өзүнө тартып алган. Дос балам айтып, мен буну алып кетейин, менин жанымда эле жүрө берсин, көрсүн, эси жакпаса анан сен жака барып иштей. Дос балам мени негизи эмеге чакырган, ЖКХ домдордун арасына алар площадкаларды краскалайт, мусор уборка кылат, кар түшсө ошолорду полный ошолорду карайт. Детский площадкалар бузулса ошолорду оңдоп, ошондой жумушка мени негизи чакырган болчу. Анан бийиктен коркпойсуң деп
жок коркпойм деп бирок анчалык бийик деп мен ойлогон эмесмин. Анан ошентип иштеп калгам ал жакта. Бирок жакшы. И мындай биздикилер барып алып ошо Россияга канча жылдан бери жүрүшөт, анан айтышат, мындай терс жактарын айтышат да. Сиз кандай терс жактарын көрдүңөр да? Эми сиз бир чети мындай кыргызстандык кишисиз да. Экинчи бирок сиз мындай улутуңуз орус да, анан кандай болду? Ошол кызыктуусу да. Мага мен мисалы Токтогулда жашаганда деле, анан бул жактан Беловскийде жашаганда деле, дос балдардын үйүнө барганда деле биз кыркырып, жыккырып андай жок да бизде. Эшикти ачып эле үйгө кирип кетебиз прямой. А мен биринчи Москвага барып үйгө кирип, артынан эшикти жабыш керек экен. Мен анан чыгып эле бир лестничный площадкада бир 3 квартира, 4 квартира болсо, кошуналар менен дагы учурашпайт экен. Аларга учурашсам алар мени жаман көрүп, мага ошол жаман эме болчу да, неудобно болчу, странно болуп, аябай неудобно болчу. Улуу кишилер сумка менен көрсөм, чогуу жашаган подъездде. Анан жардам берип коюн, пакетти көтөрүп коюн деп жардам берейин десем, алар да жаман көрүп, мындай ошондой мага эме да, мындай кызыктуу болчу, мындай непривычно болчу. Ага Москвада 8 жыл жүрүп, ошого мен 8 жылда вообще көнө элекмин даже. Квартирага киргенде эшиктерди жаппачы мага. Эшикти жаппайсың, эшикти жаап жүрүп деп. Бул Кыргызстан эмес деп да. Ошонусу странно. Анан өзүнүн жанына документтерин постоянно алып таш керек экен, жүрүш керек экен. Сизди деле текшерген турбай, анда? Мен жанымда бүт кыргыз дос балдар да. Алар менен чогуу жүрөсүңөр, чогуу жүргөндө получается, анан алар да карап, мен да карачы. Анан кирден басып кетчүм. Жанымда балдар дос кылып мен басып кетчүм атайын. Эми ошондо чогуу жүргөн сиз менен достор менен азыр деле катышасызбы? Ооба. Алар Россиядабы же бул жака келдиби? Бул жакта Москвада ал жактан деле барганда Сойлет тааныш балдар, бүт классташ балдар. Ким менен школдо окуп жүргөм. Ошолор менен дагы эле биз классташпыз, эле калдыгы досторубуз болуп. Ошо алар менен сүйлөшүп, бир экөө барып, бизден кичине улуу окугандар. Алар Москвада барып келип туруп иштеп жүрөт. Алар менен да сүйлөшөбүз, постоянно доспуз. Бул жакта достор бар, уже алар Москвага барып, уже бул жакта үйлөнүп, балалуу болуп, бул жакта жүрүшөт. Алар жайгашып бул жакта. Жайгашып, уже постоянно бул жактабыз. Ошондо сиз кайсы жылы кетип, анан кайра келгенсиз? Мен получается 2012 барып, 2020 келгем. Карантин убагына келгем. Келгенде бул жактан посттор коюп, жолдор жабык болуп. Ооба, сиз мына жетишкен турбайсызбы, границалар жабылбады беле? Мен келгенде эле уже границалар жабылды. Анан калып калдым ошол бойдон. А так өзүм ой боюнча мен келип, кичине бир 10-15 күн эс алып, кайра кетейин дегем. Анан келип бул жактан жолдор жабып, эме болуп, үйгө 8 жылдан бери үйгө келген жокмун. То есть жыл сайын барып келип эмес, барып ошолтон жүргөм. Келбей. Келген жоксузбу ошол жылдан бар? Ал жакта жүргөм. Анан мамам да уже сагынып үйлөн деп. Байкем ошол моментте үйлөнүп, анан Жениша экөөнүн баласы жок болчу. Мамам да небереси уже калап үйлөндү. Кетип аткан турбайбы? Анан ошентип калып калдым. Анан сиз 12 жашыңызда исламды кабыл алыптырсыз. Ошол кандай болду? Айтып берсеңиз, мындай ким сизге таасир этти? Ислам дининде кичине кезинен бери бүт мусулман дос балдар менен өстүм. Алардын менталитетин көргөм, алардын үйүнө барып, мисалы калчыйм даже. Анан алардын ата энеси кылган мамилелер негизи мындай жакчы. Анан 12 жашта мен получается с глазами травма болуп, менде көз менен травма болуп, Бишкекке жалпы больницага келип жаткам, больницада. Больницада жатканда ал жактан бир улуу киши болчу. Ал хадистерди окучу, китеп. Күнү кечине ал моментте мына телефон деген нерсе жок болсо, ал моментте мен больницага барып жатканга мага бабушкам эме алып берди, тетрис алып берчи. Тетристи больницада ойноп коюп жатчымын ал моментте. Анан ошол хадистерди окуп атканда бизге кызыктуу болчу, биз угуп жатчык да, орусча окучу ал. Анан ал экөөбүз көп сүйлөшүп калдык. Анан ал больницадан чыкканда ошол хадис китепти мага калтырып кеткен. И мен уже тетрис ойнобойм, мен только хадистерди окуп жатчым. Ошол китепке кирип кеткен турбайсызбы? Ошол китепке кирип кеткем. Анан больницадан чыгып үйгө барганда менин үйүнөн напротив бир бала жашачу, ал менен улуу, бирок биз ал менен азыр деле доспуз. Ал 5 мал намаз окуп, мечетке барып намаз окучу, постоянно суннатты кийип жүрчү ошол бала. Анан мен ал менен сүйлөшүп анан
я тоже хочу стать мусульманином дедим, я тоже хочу намаз читать дедим. Ал үйдөлөр против болбойт деп сурады биринчи очередь. Үйдөлөр против болбойт деп анан. Жок, против болбойт. Мага негизи менде мындай. Мен эмнени баштасам, эмне кылсам, мага поддержка берет. Жок деген нерсе мамадан уккан жокмун. Жок, койчу, баштабачы, буну кылба деген нерсе мамадан жок болчу. Кыл, ооба деп любой жактан поддержка только мамам. Да, почему бы нет деген. И мен төрөлгөндөн бери я не был крещенный. То есть мен церковька алып барып, орустардын үй бүлөсүнө төрөлгөм, бирок мен не крещенный. Меня не крестили, как будто мамам өзү да билгендей мени крестеткен жок. Байкем крещенный бүт, а мен жок. Просто почему-то мамаңыз ойлоду окшойт деп коюп турайын деп бир ички эмеси болду. Билбейм, может быть, ошондой анан мен не крещенный болуп, анан ошентип ошол күнү баня болчу үйдө, баняга түшүп туруп, анан ошол дос бала менен мечетке барганбыз. Мечетке барганда эле мени сразу биринчи очередь сурады, гусул барбы, дар болду, барбы. Я не знаю, что это такое. Жуунум дейт, ооба кечээ үйдө жуунган маня болчу. Анан да хорошо кир деп. И ошентип баары менен сүйлөшүп, ал жактан да сурады, үйдөлөр каршы эмеспи деп. Жок, үйдөлөр каршы эмес. Анан даватка чыктым. Даватка чыкканда бизде амир сап, алда орус, бирок алда ислам динин кабыл алып, бирок аябай уже катуу эме болуп кеткен. Ал мен несовершеннолетний болчумун. Ал мени как инимди катуу алган жанында. И даватка барганда ал жактан машвара болуп, атым Сергей бойдон калды да. Анан ал жактан Абдулла деп атын койдум. Ошондо 12 жаштасыңыз, э? 12 жашта ошондо. Ошондо 12 жашта уже аттарды айтып аткан, ат алмаштырыш керек, сага мусульманский ат коюш керек дегенде, макул, хорошо деп эме кылганда, ма аттарды айтып атканда бүт эле Мухаммад Али, бүт эле Мухаммад окончанияларды өзгөрүп аткан. Анан Абдулла деди, анан Абдуллах деди. Мен Абдулла орусча кандай болот, перевод араб Аллаха деди. Бул катуу ат деди. Мага жакты. Абдулла деп анда дедим. Абдулла коеюн, анан азан комат окуп, мага атын өзгөртүп койду, суннат кылды. Мен уже даватка барганда, где-то бир жуманын ичинде биринчи күн мечетке барганда, бир жумада мен уже даватка чыгып кеткен болчумун. Мен даватка чыккандын алдында мен уже намаз окуганды билип алгам, үйрөнүп алгам уже. Жана мени мечетке алып барган дос бала мага орусча китеп берген, изучение намаза пятикратного. Ал мага кечине берген. Мен түнү бою уктабай, эртең менен ал экөөбүз багымдап намазга мечетке жоо барып атканбыз. Мен айттым, мен уже билем намаз окуганды. Кандай билесиң? Мен билем, мен үйрөнүп алгам. Бир күндө эле, бир түндө эле. Бир түндө эле. Ал шок. Кандай айтып берчи дейт. Айтып берейин да, мен өзүм сүйүнүп, мен билип алганымды сүйүнүп, прям айтып берейин десем. Анан мечетке барганда айтам, азыр айтып берейинчи, жолдо кетип атасың. Хорошо. Айтып бер, мен полный айтып атам. Айтып атсам, ал мени карап, вообще эме кылган, шок, еще мындай. Мага негизи арабский тилде эле мага жеңил үйрөнүп баштадым. Эмеде мечетке барганда медресеге барайын дегем. Арабский тилди баштап туруп, анан чото эметпей калдым да дальше. Бирок мага жеңил болчу. Арабский тилде мен кичинекей убакта көп результатка жеткен болчумун. Просто мен дальше окуй койдум. Азыр деле окусаңыз мисалы. Азыр окусам, мен ойлоп атам, мага жеңил болот. Жеңил болот арабский тил. Анткени кичине знания бар башына. И мындай, как сказать, типа без акцента сүйлөп жакшы эле эме болчу. Произношениялар жакшы болчу. Просто мен мындай мама мен по-моему жаш бала болчумун да, мындай жакшы серьез кылбай толук үйрөнгөн жокмун. Ошо ислам сизге мындай кандай ойлойсуз, эмне берди сизге негизичи? Жашооңузга, ички дүйнөңүзгө? Ислам дин мени биринчиден тарбия берди го дейм, катуу тарбия берди мага мисалы. Анткени Жамандык кылба деген ошол. Ооба, жамандык кылба деп. Анткени көп нерсе ошол дин боюнча ойлонуп, дин боюнча мындай нерсе кылса болбойт экен деп кылбачымын мисалы. Анан ошо биринчиден катуу тарбия берди мага. Адам менен кандай мамиле кылганды, өзүнүн кандай жүргөнү, өзүнө караганды, даже ошол ислам дин полный берди. Үйдө мисалы ата энеге кылган мамилени полный ислам дин мага берди. Менде улуу кызым бар, ал азыр 12-де. Анан мындай по своему опыту айткандай билем да, бир 11-12-лерде переходный возраст башталат да. А сиз именно ошол периодда ислам алып атасыз да, ислам дининчи. Анан кандай өтү силердин переходный периодуңар? Мен кандай айтсам,
ал моментте эми кичине котордуңузбу мындайча жөнөкөйчө? тентек болчу, мен аябай эле тентек болчумун. Бирөө менен мушташканды мен аябай жакшы көрчүмүн, чын айтканда. Мен баары бирөө мушташканды прям сүйчүмүн. Эми ал го мындай эркектер үчүн мындай эми норма эле катары кабыл алам да. А мисалы мындай тиги чылым чыгып, чегип ушундай бирдеме бир эмелерди, алкоголь андайга кечирээк эметип калдым мен. Чоң айгондон кийин. Кечирээк эметкендей болуп калдым. Ал моментте эми кичине мындай тентек кылып, үйдөн урушуп койсо эмес, үйдөн качып кетип, 2-3 күнгө барбай, ошондой характерди көрсөтүп. Характер көрсөтүп. Бир көчөдө эле бүт балдар, дос балдар да ошол көчөдө жашайт. Мисалы ата энебиз бири-бирини полный тааныйт. Мен үйдө урушуп койсо үйгө барбайт. Дос балдын үйүнө барып, ошонун үйүнө калып калам, мамасы чалат, биздикине дейт. Мамам болду, жакшы эле экен, значит. 2-3 күндөн кийин магазин кетип атканда жолдон көрөт. Эй, үйгө кир, хотя бы кийим алмаштырып кет. Тамак ичип кет, макул, давайте. Зубной щеткаңды алып кет деп. Ошондой эме. Сиздин атыңыз мусулманчылыкта Абдулла. Анан жубайыңыздын фамилиясы Абдуллаева экен. Болчу. Сиз исламды кабыл алганда кичинекей эле баласыз да. Анан билчү эмессиз да. Аялым ушундай фамилия менен мага туш келет депчи. Анан өзгөчө мындай белги катары кабыл алдыңызбы ошону? Жок. Вообще эметкен жокмун. Же көңүл деле бурган жоксузбу? Ага, көңүл деле бурган жокмун. Көңүл деле бурган жокмун. Фамилияларды ЗАГСка барганда эле менин фамилиямды алат деп эме кылып эле заявление подавать эткенбиз болду. Бул моментте мындай даже сүйлөшүп эчтеке эметкен жоксуз, Биз сүйлөшкөнгө эле жетишпей калган, аялым экөөбүз бат эле үйлөнүп кеткенбиз. Кыз жигит алып жүргөн жокпуз. А мындай өзүңүзчө ойлондуңузбу ошол жөнүндө? Ойлонгондо эле жоксуз. Мен башынан ошо атын алмаштырганда, паспорт алып атканда, мен ошондо ойлогом, фамилиямды алмаштырам деп. Бирок мен ошол моментте Москвага кетип атып, паспорттун бат-батан жазап эле, фамилияны алмаштырыш үчүн азыр может быть оной жеңил эмеден тундуктун эле алмаштырса болот экен. Мурун бир жакка барыш керек, ал жакка барсам башка жакка жөнөтөт, ошондой көбүрөөк изучуулар болчу. Мен өзүм фамилиямды калтырып, өзүм атым эле по документам меники бүт орусча калды. Галищук Сергей бойдон эле калдым. Элдер мен Абдулла деп билет. Сергей дегени мен көп жылдан бери уккан жокмун. Да, официально эле бирөө. Официально даже апам деле мени мисалы Сергей дебейт. Мага просто балам деп мамиле кылат да. Балам каяктадым, телефонду чалганда эле балам каяктадым деп эме кылат да. Аттан айтпайт. Анан ошону паспорт алып атканда мен алып эле ата энеден разрешение алып, ошол бойдон Москвага кетип калгам. Болду, как-то айтам. Анан азыр эми атын алмаштырыш керек болуп атат. Фамилиямды алмаштырыш керек болуп атат. Алмаштырасызбы? Атыңызды Абдулла коесуз, Ооба, мага не принципиально. Бирок менде азыр 2 балам бар. Улуу баламдын аты Шах. Шах? 9 майда төрөлгөн, победитель деп арабча Шах коюп койгонбуз атын. Арабча ушинтип которулабы? Кичүү баламдын азыр 2 айга чыгып калды, кичүү баламдын Яхья аты. Бул кайсы тилде? Имя пророка бул. Анан азыр эми ошол бойдон документ бойдон калып калсак, мисалы Калищук Яхья Сергеевич болот да. Эртең эми школага барганда дос балдар шылындайт да, мен деле школда окуп жүргөн мен деле шылындап жүрчүмүн, балдарды меникин да ошентип шылындайт. Ошого аларды ойлоп документтерди ондоп коюш керек болуп атат. А фамилияны кандай коеюн деп атасыз? Абдуллаев, наверное. Абдуллаев кылып. Более подходящий, билбейм, может. Абдуллаев. Анда аялыңыз эми экинчи жолу өзгөртөт турбу, Ооба, полный эми аялымды өзгөртөт. Полный эле баштан кылат экенбиз да. Кичине чуркап коебуз документтерге, зато эми балдарыбызга кийин жакшы болот, жеңилирээк болот. Ана эми аялыңыз менен биринчи жолукканда эле ошол эле күнү айтып турсуз го? Мен сага үйлөнөм деп, ошол үчүнбү? Бизди бир дос баламдын эжеси тааныштырган. Мен иштеп аткан жерде ал повар болуп иштеп жүргөн. Анан ал айтты, мен Москвадан жанына келгем, анан ал айтты, бир жакшы кыз бар, көчөгө чыкпаган, вообще эркек балдар менен сүйлөшпөгөн кыз, ошол менен сүйлөшкөрбөйсүң, жакшы кыз таанышып эме кылбайсың. Жакпаса дагы дос катар сүйлөшкөр деди. Хорошо, мен номер берип койгом, чалсын деп, ошондо да өзүм чалган жокмун, ал мага биринчи чалды. Жакшы турбайбы? Хорошо, мен номер берип коебуз, мага чалсын деп. Ал мага чалганда эле
Кана сүрөттөр жөнөтчүм дедим, сразу сүрөттөр жөнөтчү көрөйүн дедим. Сиз эми кастинг сыяктуу эле кылган проектпу? Анан сүрөттөр ошондой сыяктуу анан сүрөттөр жөнөткөндө карадым, жакшы эле экен. Анан дагы жолугасың, ошол күнү жолуктук. Кичине эле 1 сааттай эле кичине жүрдүк, ал үйгө кеттик. Кичине эме узатып койдум. Бирок үйгө чейин эмес да, үйдөн көрүп калса. Анан дальше телефон менен сүйлөшүп. Ошол күнү эле телефон менен сүйлөшүп, 1 саат, 2 сааттай сүйлөшүп. Анан айттым, мен сага үйлөнөм деп. Бирок мен ошону айтканда деле мен мындай всерьез воспринять этпей эле айттым. Жөн эле айтып койдуңуз. Качан деп, могул жуманын ичине деп, мындай всерьез воспринять эткен жокмун. Бирок сүйлөшүп бүткөндөн кийин мен ойлодум да, что мне мешает деп. Жакшы кыз экен. Үйдөгүлөр менде против эмес. Анан Москвадан жанына келип, кичине акча бар. Бирок карантин убакта биз үйлөнгөнбүз, катуу той деле эметпей калабыз да, бере албай калабыз. Бирок карантинде. Кафелерде жабык болуп, эме болчу го. Бирок что мне мешает, жакшы кыз, зачем мен жөн эле жүрөм. Ала берейин деп. Анан эртеси күнү эмне болду? Ага айткам, үйдөгүлөр айта бер деп. Анан ал деле мен серьез алышмай этпейт, тамаша сыяктуу эметип койду. Анан жок, айткан жокмун. Сизди тамаша кылып атат го дедим. Жок, мен серьез айтпадым. Сизге сиз деп айтабы? Азыр деле сиз деп мамиле кылат. Анан ошентип анан үйдөгүлөр өзү да мындай коркуппу эле эмне, мына үйдөгүлөр айта албай. Өзү үйдө үй билен группасы бар экен, WhatsApp'та. Анан ошол жактан жазыптыр. Ошондой анан сүрөт жөнөтүп, биринчи иши сүрөт жөнөткөнгө чейин полный түшүндүрүп, ал мусулман бала полный түшүндүрүп, даярдап үйдөгүлөрдү анан жөнөттүр. Анан жөнөткөндө анан бирок үйдөгүлөр деле кайын журт аябай жакшы менде чын. Кайненем аябай жакшы. Негизи элдин баары кайненесин мындай жаман көрөт го. Кайненем строгий андай деп. Менде аябай жакшы. Алтын үй болгон кайненем, алтын үй болгон кайнатам аябай жакшы алар. Анан алар деле хорошо үйгө чыкырчы деди, биз сүйлөшүп көрөбүз. Анан үйгө чыкты, үйгө бардым, үйгө барганда эле уялып, сүйлөй албай отурганда кайнатам айтты, эч кыжалат болбо. Мен деле оана бирөөнүн үйүнө ошентип баргам. Мен сени түшүнөм. Эч уялба. Дос менен сүйлөшкөндө эле сүйлөйөр, бүт ачык анан ачылдыңыз сиз. Ошентип айтканда эле анан атасы деле жакшы экен дедим. Болду, анан спокойно сүйлөшүп. Анан кайненем чыкты, кайненем типа аз сүйлөштүңөр го, кичине сүйлөшүп, бири-бирин жакшылап таанышып, эме кылбайсыңарбы деп. Анан биз жок, короче, болбой эле, эч кимди укпай эле. Анан аялым да көп нерсе эметип койду да, өзү үйдөгүлөргө айтып, мени бактылуулугун каалайсыңарбы, мага жакты бала бергиле деп ал да эметип койду. Мамамды жөнөтөйүн десем, менде атам жок, жанымда эч ким жок болот эркектерден. Жана дос балам. Байкеңиз каяка эле? Жөнөтүп койдум эмеге. Чөйкө салып, байкем жумушта болчу. Ал вахтовый метод менен иштейт тодо. Бир ай ал жакта жүрөт, 15 күн үйдө. Анан ал ошо тодо болчу. Дос балам менен мамамды жөнөттүм. Барып чөйкө салып, сүйлөшүп, алып келгиле деген. Той карантин бүткөндөн кийин өзү башына ой ошондой болчу. Той шашпай кылабыз деп барып алып келгиле деп. Сүйлөшүп алып келгиле. Анан мамам дос балам менен барат дагы, алар сүйлөшөт. И ошону эле бир получается 10 сүйлөшкөн алар, 25 той деп сүйлөшөт. Мына кичинекей эле той кылабыз болду. Биз деле даяр эмеспиз, биздин туугандар бүт Ошто. Алар келе албай жолдор жабык болду. Юк жактан турбай, ошон үчүн сиз деп турбайсыз да. Жакшы эме сүйлөштү, силер деле бизге эчтеке бербей эле койгула, биз деле эчтеке бербейбиз. Анан той эле кылып коебуз, болду. Үйдөн эле? Мен иштеген жакта, ал жакта андай свой кафе болчу да, клуб спортивный рыбалка жерде иштегем, ал жактан кафе болчу, конокторду чакырганга. Анан мен получается ошол жактан эле ичинен кафе деле өткөрүп койгом. Тойду. Все, ошентип үйлөндүк, Кудайга шүгүр. Жашап жүрөбүз, жакшы. 2 балабыз бар. Да, эми сиздин апаңыз чогуу жашайбы сиз менен? Чогуу жашайсыз. Жубайыңыз менен апаңыздын мамилеси кандай? Эл табышып эле, жакшы эле? Сразу аябай жакшы. Мамам көптөн бери үйдө невестканы күтүп аткан. Келгендери мындай мага караганда наоборот аялым жакшы көрөт. Мындай чын айтканда. Аялыңыздын сөзүн сүйлөй берет? Өзүн как будто өзүн кыздай эле эме кылат да, мамиле. Келинге мамиле кылгандай эмес, мындай өзүнүн эмесин эле. Анан мамам деле сүйүнөт да, мисалы по-любому мамиле аябай жакшы кылат да.
аялым мамага. Ал ошодон сүйүнүп эле анча мынча жерден уялып кетет мисалы. Кирде мамам азыр иштебейт, азыр үйдө, бирок биз жаңы үйлөнгөндө иштеп аткан болчу. Жумуштан келгенде анан жүрүс апа кол жууп коюңуз, азыр тамак салам дегенде мамам чарчап келет да кичине жатып эс алып, кичине жатып эс алып анан тамак жейм десе анан азыр десе ошол сууну алып келип бизде биз жаңы үйлөнгөндө условияда кичине слабыйраак болчу. Үйдө душ жок болчу. Жер тамда условия слабый болчу. Үйдө душ жок болчу, аристон жок болчу. Только муздак суу болчу үйдөн. Аягым барып сууну ысытып, разып элетип, астына тазик алып, мунга суу алып келип мамага жаткан жерден мына кол жууп коебуз да. Мамам андай нерсени уялып эме кылчу да. Ошондой. Так жакшы. А сизчи эме жубайыңыздын ата энеси менен кандай мамиледесиз? Жакшы, аябай жакшы мамиле. Мындай барып кызмат кылып бересизби? Ооба. Күйөө баладай болуп. Ооба. Барганда биримге жумуш кылып атканда, эс көрсөм уже өзүмдүн жумуштарымды калтырам. Сразу барасыз, чакырса эле. Жардам берем, анан кетем. Өзүңүз жекече эмне менен мындай алектенип, акча таап, эмне менен заниматься? Мен автоблогер. Азыр автосалон ачып атам. Өзүмдү азыр Кыргызстанда автосалон көп болуп кетти. Жок, мен Автырнактын жанында. Автырнактан 10 мүнөттүк жолдо кече жер алдым. Азыр мен өзүм машиналарды сатам, еще элдин машиналарды реклама кылып, аларды сатам. Всеми любимый Audi C4 2.6 келди тонар продажага. Басым сразу эле айтып коеюн, тонар 150 000 сомго чыгып атат. Мотор эс айтылыш боюнча мотору жакшы тонар, бирок майда эле алмаштырып коюш керек. Бул да в основном уважение внешний вид. Десе, кулактай эле бою бирден ашып келет тонар. Салмагы 155. Бак 155 килограмм алып, куйрук өзү эле 35 килограмм. Бактын сыйлыш, буккадай болгон. Короче, продажага чыгып атат. Туугандар, чоң рахмат, аябай чоң рахмат. Ажиотаж катуу болду. Туугандар, дагы бир ажиотажды көтөрүп коеюн эми, туугандар. Анан мага көп киши мурун биз автосалон бизде Беловскийде болчу, бир дос балам экөөбүз иштегенбиз. Мен кичине ооруп калып, жайына чыгып иштебей калгам. Ал дос бала Дубайга барып, Дубайдан жаңы машиналар менен иштейт. Мен калып калдым, анан Беловскийде бизде поток азыраак, эл азыраак. Ошого мен Автырнакка жакыныраак место алып, чоңураак жер алып арендага. Азыр бир 10 күн ичинде ал жака өзүм автосалон ачып атам. Ошол жактан элдин кызматта жүрөм. Эми бир-эки эме ролигиңизде көрүп калдым. Аябай шаңдуу, аябай мындай жакшы сүйлөйт экенсиз негизичи, реклама кылгандачы. Ошону бирөөдөн мындай пример катары алып, аны ошондой эме ойлондуңузбу? Ошол бизнесмен эме дейин деп, же өзүңүз эле? Жок, интернет уже блогерлер чыгып, эме болгондо мага баардыгы баштады. Сен чыкпайсың, сен тартпайсың. Негизи мен машиналар менен көптөн бери машиналар менен иштеп жүрөм. Анан ошондо автосалондорду көрүп, эме кылып, анан мен да бир-эки реклама кылып көрөйүнчү деп. Бир-эки реклама кылсам эле кетти, поддержка баардыгы эле колдонуп, поддержка кылып, жаман комментарий жок. Мен азыр деле мисалы 99% поддержка, 1% негатив бар да, по-любому. Элдер көрө албастыктар бар мисалы. Анан ошолорду көрүп эле мен аябай катуу мотивация алдым. И ошол менен дальше жакшы иштеп аткан моментте бизде Беловскийдин автосалону уже бар болчу. Ошол Нурислам деген бала, ал мага чалып туруп келбейсиңби сүйлөшөлү, барып таанышып, экөөбүз дос болуп, экөөбүз чогуу иштешип калдык. Анан мен ооруп калып жумуштан чыккам. И ал автосалонда жабылды, Дубайга кетти. Анан мен ошол менен дальше иштеп аткам, реклама кылып. Эгерде тааныштар бар, реклама кылып бер десе, жок деп айта албайсың, реклама кыласың. Ошол менен дальше акырын иштеп аткам. Бирок элдин баары машинаны сага алып бара алса береби, сен сат бер. Менде автосалон жок. Ала албай атам машиналарды. Анан ошону чечим кабыл алып, автосалон ачайын, иштейин деп. Канча жыл болду ошо менен эме атканыңыз? Алектенип жатканыңыз? Именно интернетке чыккан аз болду. 1 жылдай болгон жок. 1 жыл болуп калды, ооба. 1 жыл болуп калды. Былтыр кышта мен машинаны ойноткам, Жигули. Туугандар, баарыңарга рахмат, мени колдонуп, мага ишенип ошондой кылып атасыңар. Туугандар, мен машинаны эркекче ойнотом, мен эркекче буну берем. Эркекче бирөөнөр аласыңар да бул машинанычы, туугандар. Туугандар, Абдулла Жигули гана деп атасыңар, туугандар. Мына Жигули. Баарыңарга чоң рахмат, туугандар, мени колдонгон үчүн. Сен ошонча көп комментарий жазып атасыңар, ошонча көп сториске коюп атасыңар, ошонча көп мага лично чалып бата бергендер аябай көп киши болду, блин.
айылга бир жигули берген мен 13 жашта бала уткан. Баасы канча эле ошондо? Мага өзүмө 85 миңге түшкөн. Бирок ал моментте мен мисалы бир байдын бала эмесмин да, ал 85-ин мага табыштап аябай оор болчу. Бирок мен просто бир видео чыгардым. Ал видео аябай көп просмотр алып, аябай көп комментарий алып, мен просто кыргыз элиме рахмат айтып коеюн деп ошол машинаны ойнотком. Просто подписка үчүн эле болду. Ойноп салгам. Эч кандай акча, эчтеке 13 жашта бала алды. Бер салдым, ошол бойдон даже сүйлөшө элекмин, даже салган жокмун, айдап жүрөбү, саттыбы деп билбейм даже. Критерий кандай болду отбору? Отбору репост, подписка болду. Болду. Анан өзүңүз прям ручной тандадыңыз, э? Жок, рандайнермен тандадым. Рандайнермен тандадым. Эми азыр бир айлык доходуңуз канча болуп калат? Бир айлык доход ары кандай кээде жакшы болуп калат. Эми мындай орточосу? Орточо айына 50 миң табам. Сизге кала турганы, э? Ооба, орточо айына 50 миң табам. Кээде жакшыраак иштеп койсом, мындан да көбүрөөк болот. Кээде азыраак болуп калат. Өзүнөн зависит этет. Мен определенный бир жакта айлык жок. Чыгып жумуш кылсам акча болот. Чыгып кээде жерге чыкпай коем. Акча жок. Андан башка эчтеке кылбайсыз, мал кармабайсыз, жер иштетпейсиз? Малды кармачым. Малга мен аябай жакынмын негизи. Малды кармачым. Анан үйдө биз жан үйгө көчүп барып, ал жактан условия жок, пока сарай. Анан сарай жок болсо мал жөн эле жүйдөткөн. Анан бүт малды сатып, азыр мал кыш бүтүп, сразу бир очередь сарай салам, жакшы. Анан малды кармайм. Жубайыңызчы эми азыркы швея төрөдү, мурун эмне менен? Швея. Швеябы? Швея, аябай катуу швея. Үйлөнгөндөн бери деле кийим аз алып калдым уже. Өзү тигеби, э? Өзү тигет, кийимдерди тигип, анан ошо астатактар менен эле бизге кийим тигип берет бала мамага. Анан кээде жакшы жумуш окушуп калганда, жакшы акча болгондо барып кийинем. А так кийими деле алдым. А так самопошуңуз бар турбайбы, э? Ооба, самопош болуп. Мындай кыргыз тилге кайра бурулсак, мисалы үчүн мындай эме болуп атат да, Кыргызстанда чүйдө өсүп калган кыргыздар мисалы үчүн кыргызчаны анча жакшы билбейт. Орустардын арасында өсүп ошондой. Анан бизде негизи мындай бар го, биздин коомдо мындай нарындыктар эң таза, кыргыз тили нарындыктарда эң таза деп. Сиз кандай ойлойсуз? Билбейм, бирөө нарындан дейт, бирөө алайдан дейт, курмадан татканын эмелер, бирөө алайдын типа таза кыргыз тил деп керкилер ушуну айтат. Бирок мен өзүмдүн тилим, мен ойлоп атам, то что меники бүт областтардын аз-аздан алып мен ошентип сүйлөйм. Мен Москвага барганда, Москвадан жумушта иштеген кыргыз балдар, Оштон келген, Жалал-Абадтан келген, Исүгүлдөн келген, Таластан келген балдар, Нарындан келген балдар бар эле. Алар менен баары менен сүйлөшүп, жумушта да ошолор менен чогуу иштеп, мисалы 8 жыл ошентип бир комнатада чогуу жашап, алар менен жүрүп, бирөө кетсе, бирөө келет да, ошондой эле. Анан өзүм Россия ойлонуп калдым, то что менин тилим ар бир областтан пачит бар, ошентип сүйлөшөм. Алпагонсай мындай кээ-бир сөздөрүн, э? Бирок өзүм мындай могулар тазараак сүйлөйт, булар мындайраак сүйлөйт дегенди билбейм, андай жок да менде. Эми мындай кичинекей оюн кылып коелу, э? Котормочу депчи. Мен орусча фразаларды айтам, сиз кыргызча которо бериңиз, мындай свободный перевод кылыпчы. Самое сложное в жизни — каждый день оставаться человеком. Жашоодун эң оор болгон нерсе өзүн жалгыз калып калган. Сонун так. Адабиятты перевод кыла албайм, конечно. Жок, мындай просто сиз өзүңүз эле моменти дегендейчи. Анан экинчиси: настоящего мужчину видно по поступкам, а не по словам. Эркек жумуштар менен билинет, сөз менен эмес. Жумуштар менен билинет. Эми мындай келечекке пландарыңыз, ойлоруңуз кандай? Келечекке пландар менде только өзүм үй бүлөмдүн пландар. Мисалы мен азыр 30га чыгып, уже көчөдөн, эмеден уже көп жүрүп калдым да, мен өзүм негизи көчөнүн баласымын. Үйгө келем, уктайм, туруп кетем. Азыр эми могу дальше келечегим пландар только үй бүлөгө.
үй бүлө менен жакшы жерлерге барып, жакшы условия кылып берип, үй бүлөгө, только үй бүлө. Балдарымды жакшы өстүрүп, только ошондой азыр. Только үй бүлөм биринчи орунду алып калды. Азыр ошондой алып калды. Мурун мен мисалы өзүм пландарым болуп, биринки жумуш башталсам, мен үйдө продукт, тамак жок болсо деле мен акчаны өзүм жумуштарга салып эме болчумун. Үйдөлөргө биринки кылып, карыз болсо деле жанында магазиндерден тааныштар да бар, алып барып, короче, мага тийбегиле деп, только өзүм жумуштарды кылчумун, өзүм оюмду кылчумун. Азыр жок. Азыр үй бүлөмдү биринчи орунга койдум. Ооба, эми уже Жашоонун опыт алып калдым уже. Аябай катуу жашоонун опыт алып калдым. И ошого жашоондо азыр үй бүлөнү биринчи орунга коюш керек экен. Анан калган жумуштарды кылыш керек. Азыр ошого жакшы үй условия. Менде 2 балам өсүп атат. 2 балама биз айылда турабыз. Шаардан мисалы аларга да квартира алып берейин деген үмүтүм бар. Өзүңүз айылда кала бересиз, э? Өзүм айылда мен Жагабы негизи айылдагы жашоо? мен чын прям центральный трассада жашайм. Ошбишектин жолунда жашайм. Мен азыр баламдарым бүт болгон условия кылсам, колдон келсе мен тоонун жанында бир кашарага барып жашагым келет. Ошол деле болот. Интернетте иштебеген жерге ошол жерде жашагым келет. Мындай шаар изучуу вообще жакпайт. Эми азыр үйүңүздө мындай условияларды айтып кеттиңиз, азыр жакшы элеби? Жакшы эле, ооба, шүгүр. Жетиштиңизби? Керектүү нерсе бар. Именно вот керектүү для проживания условия деген керектүү нерселер бар. Но бирок адам эч качан тойбойт да. Биз хотим все лучше. Ооба, эми ал бардыгы эле ошондой, бардыгы ошондой ойлонот. Анан сиз ещё мындай билем, мындай кыргыз элине бир пайдам тийсе деп ушундай максатыңыз бар экен. Ошо кандай, именно кайсы жеринен мындай пайдасын тийгизем деп атасыз? Мен мисалы машиналар менен иштейм да. Ошол машиналар менен эле мисалы иштеп машинадан тапкан акчаны мен мисалы көп эмге деле азыр деле дагы мен жардам берип жүргөн эмелерим бар да. Мен просто видео чыгарбайм. Сиз менин профилде көрдүм дейсиз, мен профилде көргөндө мен только видео обзор болду кетти. Блогер сыяктуу мен өзүмдү алып кетпейм. Мисалы только жумуш. Малоимущий семьялар бар, барып аларга жардам берип, кышта көмүр алып берген семьяга көмүр алып берген, продукт алып берген моменттер бар. Аларды видео тартып чыгарбайм мен. Ради эмеге мен кылбайм аны, ради интернет, ради хайп, элдер көрүп, Абдулла молодец, мондой кылып турбайбы деп, андай жок. Мен өзүм үчүн кылам биринчи, Алла Таала үчүн кылам биринчи. Болду, мен андайды наоборот тартпайм. Даже өзүлөр давай видео тартат, биз сага рахмат деп койсоң, жөн эле коет. Сиз билесиз, мен билем, болду дейт атам. Анан ошентип менде колдон возможность көбүрөөк болгондо действительно малоимущий семьялар бар. Действительно көп малоимущий семьялар бар. Мисалы ошолорго мен жардам бергенге мен эмем жетсе, вот мен ошолго сүйүнөм. А Токтогулга барып, мындай бир көрүп, ошодоки родной шаарыңызда постоянно барып турам. Барып турасызбы? Постоянно барып турам. Ошто дос балдар бар. Бул жактан да Оштон менде дос балдар көп. Алар той-пой үйлөнгөндөн туугандар Ошто, алар тойлорду Ошто кылып атат. Анан биз барабыз Ошко. Барганда жолдон кирем, Токтогулга келатканда кирем. Токтогулда ким бар? Досторуңузбу? Туугандарыңызбы? Эч ким жок азыр. Баары көчүп кеткен. Анан кичинекей кезинде досторум бар эле, аларды может быть, танып калам, тааныбай каламбы, ошондой болуп калды да. Жөн эле шаарды кыдырып, жөн эле барып шаарды кыдырып, эстеп, менде память аябай жакшы. Эстеп, могул жактан жүрчүмүн, мондай болчумун деп. Чисто воспоминание эле. Барганда биз жашаган квартира, получается, этажкада биринчи этаж болуп, ал жакта мондой болуп калды да. Биринчи этажда склад болуп калды, а үйдүн артына магазиндер салынган. Типа мелкооптовый магазиндер сыяктуу. И мен барганда ошол магазин иштеткен балдар уже мени тааныйт. Мен барганда, получается, мурунку өзүм квартирага кирем, ал жакта склад алардын. Ошол жака кирип, кичине 5-10 мүнөт туруп, көрүп, даже мебель кандай тургандардан бери билем да. Азыр ал жакта жок, просто склад. Ошолорду көрүп, полный эстеп, мамамга чалып көрсөтөм. Видеозвонок кыласыз да? Мамамга чалып, видеозвонок менен көрсөтүп. Мамамга көрсөтөм. Биздин үйүбүздө турам. Кыдырып, кичине ал жактан эле көчөдө эле жүрчүп, кыдырып, көрүп. Ошентип кетем обязательно. Дос балдарымды алып барам. Мен могул жакта жашачумун. Көрсөтүп атайын. Мектепке барбайсызбы? Биринчи мектепке барчумун, бирок ичине кирген жокмун. Сырттан эле? Сырттан эле барчумун. Ал Ошбишектин жолуна тоже по трассе.
удобный эле жерде токтоп сыртынан эле карап эме кылып мындай прям ичине кирип неметкен жокмун. Сиз айттыңыз папамды мындай билбейм ким экенин. Ошо оюңузда жокпу аны таап, мындай таанышып дегери? А таарыныч ичиндеги таарыныч жокпу сизде? Жок. Тыштап Наоборот. кетти апамды, эки баласы Жок, менен. наоборот. Мен, может быть, атам бар болуп, атам өстүргөндө, атам тарбия бергенде, может, мен эрке бала болмокмун. А так, апа мени жалгыз өстүргөн үчүн мындай күчтүү адам өстүрдү да мени. Анча-мынча проблемалар болсо, паника жок, сынбайм. Спокойно. Спокойно, бүт нерсеге спокойно эме кылам. Негизи ушинтип айтат го, мындай бир опасный ситуацияда аялдар паникага кирип баштайт, коркуп баштайт. Ошол ситуацияда эркек мындай стабилдүүлүктү көрсөтүш керек да. А байкеңиз кыргызча сүйлөйбү? Түшүнөт полный, бирок сүйлөгөндө мындай рабочий сөздөр менен жакшы сүйлөйт, а так эми катуу акцент менен, бирок өзүнүн оюн эптеп түшүндүрүп берет да. Түшүндүрүп берет. Анан еще мындай бир эме бар да, мен байкайм, кыргыз тилин казак тили менен көп окшоштурушат да. Анан ошондо окшоштурганда мынтип айтат да, казак тили мындай жумшак угулат депчи, а кыргыз тили мындай катуураак, курчураак депчи. Анан сизге мындай кандай? Наоборот, казак тили грубыраак деп мен ойлойм. Просто эки тил окшош да, анан эми мамлекетибиз да жакын турат, анан мындай может казак тилин деле билип эме түшүнөбүз, ошондой сыяктуу айтат. Эми мисалы казактар менен сүйлөшүп калсам, полный дословно түшүнбөсөм деле, бирок смыслы полный түшүнөм. Основной түшүнөсүз, Основной түшүнөм. Узбектер менен деле спокойно. Түшүнөсүзбү? Спокойно түшүнөм узбектерди. Айта албайм, бирок түшүнөм узбектерди. Аларга да мисалы мындай эми өзүм оюмду спокойно жеткизем. Бир кызыктуу немеси, сизде мындай орус достор барбы? Кыргызча билбеген? Бар, бас бирок. Жок, вообще совсем кыргызча билбегендер жок. Жок. Хоть чуть-чуть, бирок түшүнөт. Анан сиздин апаңыз кыргызча сүйлөйбү? Кыргызча да сүйлөйт, ал да байкеме окшоп. Түшүнөт полный, бирок сүйлөгөндө мындай катуу эле акцент бар. Бирок эптеп ал да түшүндүрөт да. Бирок түшүнөт полный. Аялыңызчы? Орусча билеби? Аялым азыр орусча үйрөнүп калдым уже. Мурун калды. биринчи киргенде аялым орусча слабый билчү, а мамам болсо кыргызча слабый билчү. Анан экөө кантип бар орусча? Экөө сүйлөшкөндө аялым мисалы кыргызча айтат, мамам түшүнөт, орусча айтат. Аялым мамам орусча айтканда бат-баттан сүйлөгөндө аялым түшүнбөй калат. Акырын сүйлөгөндө түшүнөт. Анан аялым швея, аябай катуу швея негизи. Анан бизде Беловскийде бир швейн цехтер бар да. Анан бир орустардын швейн цех бар, жалаң орустар иштейт. Ошол жака барып бере салдым аялымды. Барып орусча ошолтон сүйлөп үйрөнүп эме кылсын деп. Анан ал жактан акырын орусча сүйлөшүп эме кылып, анан балам садикке барганда уже телефон көрөт, интернет, садикте орусча сүйлөйт. Уже үйгө келип орусча сүйлөп баштаганда уже аялым деле жакшыраак орусча сүйлөп калды да. Бир мисалы башынан үйлөнгөндө 2-3 жыл үйрөнгөн орусчаны мисалы уже балам сүйлөп калганда 1 жылда уже көбүрөөк үйрөнүп калды. Балам менен да сүйлөшүп бат-баттан экөө орусча сүйлөшүп, кыргызча сүйлөшүп, ошентип эме болуп, аялым да бат-баттан үйрөнүп калды уже. Азыр эми спокойно сүйлөйт орусча. Прям таза эмес эми, жакшы. Мындай сиз азыр сурасам мындай шак эле айта аласызбы? Мындай ар бир тилде мындай сөздөр бар го, же выражение орусча айткандай. Бир айтасың, бүттү, ошо менен маселе чечилет, же сен менен сүйлөшкөн киши бир нерсени түшүнөт, бүттү, ошойдон вопрос закрыт дегендей. Ошондой сөздөрдөн айта аласызбы? Ошондой сөздөрдөн кандай турат? Мындай жакшы айта алган жок окшойм да. Мындай эми ар кандай ситуация болот да. Типа спор, же конфликт ситуация. Анан Анан ошондо бир сөздү же бир выражениеди айтасыз. Анан ошо менен мындай разговор бүтөт да. Ал эми грубый сөздөр кандай? Грубый сөздөр, грубыраак сөздөр. Грубыраак сөздөр амандай прям эме жок да. Мен бирөө менен сүйлөшүп жана сиз айткандай спорный ситуация болсо мен толук түшүндүргөнгө аракет кылам, чтобы мени жаман көрбөсүн. Адамды деле укканда мен толук угам, адамды биринчи жакшы жагынан түшүнгөнгө аракет кылам. Эмнеге андай кылам? Мага жамандык кылса деле мен биринчи туура жагынан аны эмнеге мындай кылды, өзү адашып, өзү туура эмес түшүнүп мага мындай кылып атат, анан түшүндүргөнгө аракет кылам.
түшүндүрүп анан сразу эле урушуп мушташкан эмем жок. Адама бирдемке даже жаман нерсе кылса деле мен эмнеге андай кылды деп биринчи ойлонуп, аны түшүнүп, если ал бирдемке не то туура эмес түшүндүрүүгө аракет кылып, түшүндүрүп ошондой эме кылам. Адамдар биринчи орунда мындай жакшы жагын ойлонуп коюш керек. Анан жамандаса эле жаман жагын ойлобой, жакшы жагын ойлонуп коюш керек. Эмнеге андай кылып атат? Түшүнбөй калды, билбей калды. Может быть, керектелер адамдар жаман кылып аткан моментте өзүлөрү да билбейт. Өзүлөрү это нормально деп ойлонуп калат да. Ошону түшүндүрүш керек. Бир эле эмеге ар кандай көз караш болот, Ооба. бир эле нерсеге. Анан сиз мындай мисалы үчүн көчөдө кетип баратып сизди тааныбаган кишилер менен сүйлөшүп кетсеңиз, мындай эми сизди билбеген кыргызча эле жооп берип ошентсеңиз, реакциялары кандай болот? Ал реакцияга көбүнүп мен уже жаман көнүп калдым андайга. Боюм да узун да меники. Кээде даже по телефону сүйлөшүп кетип атканда кыргызча. Жанымда өтүп бараткан адамдарым кыргызча сүйлөйт мисалы. Бирок эме сразу поддержка сразу. Аябай катуу поддержка. Еще мындай керектелер бар, орустар көп кыргызча сүйлөгөн. Бирок таза жакшы сүйлөгөндөр аз да мисалы. Анан мындай бирдемке кыргызча айтып койгондо даже магазинге киргенде элементарно. Магазинге киргенде анан канча сом болду деп барды эле аны айта алат. Бирок толук уже кыргызча сүйлөп кеткенде уже продавщицалар да шоктоо болуп эме кылат да. Ой, байке таза кыргызча сүйлөйсүз го деп. Сүйлөшүп кетсем эле уже алар шок реакцияларды. Бир акырын бир видеокамераны илип коюп реакцияларды тартып чыгытыш керек экен да. Бабушкам бизге могу Беловскийде эмеде Беловскийде үйдү бизге бир тот эмелер алып берди, туугандар алып берди. Ал үйдү алып берип, өзүлөрү көчүп келип бул жактан жашап, бизге ал үйдү алып берди. Жардам берип көчүп келгиле деп. Жардам эмес, просто биз жака келгиле деп. Токтолду, эмне кыласың бул жака келип, бул жактан жашагыла. Бабушкам бул жака келип, 1-2 ай бул жактан жүргөн, аба жакпады. Эмесин жакпады, уже возрастта болчу, ага жакпай калды. Жок, мен жашайм деп кайра кеткен. Анан ал бизге алып берген үй билбейм канча жыл ал жөнүндө турган, уже ичинен уруулар кирип, ар нерсе уже урдап баштады. Таш баштады, уже эшиктерден бери уже чечип баштады. Анан үйдөн келгиле болбой эле эмелер туугандар. Анан чоң атам менен чоң апамдар көчүп келет. Алар жашайт, алар жашап акырын малды эметип баштайт, малды кармап баштайт. Ал моментте бирок кошуналарда полный орустар болчу да. Көп эле. Мисалы орус, кыргыз, орус көп эле болчу да. Азыр ошол эле адресте мисалы эмелер кыргыз болуп калды да, орустар баары көчүп кетти да. Ал моментте орустар деле көп болчу. Биз мамам экөөбүз калдык ал жактан, үй сатып, квартираларды сатып, пока биз ал жактан болчук. Акыркы мамам экөөбүз анан көчүп келгенбиз. Байкем да уже бул жака келген, байкем уже школго бул жака барып, биз ал жактан жашап. Биз да көчкүбүз келбей бул жака. Мамам ал жактан көнүп калганбыз. Мамам ал жактан өзүнүн жумушу бар болчу. Жакшы бул жака көчкүбүз келбей, анан макул деп бул жака уже көчүп келгенбиз. Апаңыз эмне менен алектенчү эле? Эмне жумуш кылчу эле? Мамам эмеде иштейтчи, ГЭСте иштейтчи. Токтолдо ГЭСте. Анан ким болуп точно айта албайм, билбейм. Анан балык менен иштейтчи. Сатчу, балык менен сатчы. Көп кишилер мамамды ошо балык аркылуу тааныйт да. Балык сатып иштеп калды мамам. Аждар ошо интервью эмелерди көргөндө таанып калат да, кимдин баласы. Ооба, кимдин баласы. Аты жөнүн айтып коелу? Светлана, Света, балыкчы деп койчу. Калишук. Калишук, мамам. Калишук Светлана. Балыкчы деп койчу мамамды Токтолдо. Аябай крупный мындай оптом балыкты сатчы. Розница деле сатчы. Балык менен деле мокат кылчу. Балыкты азыр да жебейм. Жаман көрөсүз уже. Кичинекей кезинде той болду. Даже мына жөн эле жыты уже жакпайт. Холодильник ачканда полный балык болчу бизде. Мисалы, уже аябай эме. Балыкты азыр деле жебейм. Жаман көргөн турбайсызбы? Сиз айттыңыз, классыңызда бир эле жалгыз сиз орус бала болчусуз. Анан мектептечи башка мындай көбү ким болчу? Бул жакка көчүп келгенде бул жактан жок, именно Токтолдончу. Токтолдон ооба, мен жалгыз болчумун. Жалгыз болчусузбу? Орус балдарды. Анда сиз экөөбүздүн мындай ситуациясы зеркальный экен да. Меники наоборот, мен жалгыз кыргыз кыз болчумун, калган балдар, кыздар менин классымда жалаң орустар болчу да.
Сергей, сизге чоң рахмат келип бергениңизге. Мен сизге чоң ийгилик, көп ийгиликтерди каалайм. Ден соолукта болуңуз, ошо үй бүлөңүз жакшы болсун, жакшылыктардын үстүндө жүрө бериңиз. Рахмат. Кыргыз элиме баарына ассаламу алейкум. Самал кийин видеону көргөндөр астына пали бул жактан поддержка болот. Анагы мен көрдүңүз кандай поддержка актив кандай кетти. Баарына ким лайк койгон, ким не койгон, комментарий жазгандарга баарыңарга чоң рахмат. Бүгүн могу интервью качан чыгат билбейм. Бүгүн орозо башталды, биринчи күн орозонун башталганы. Аллах таалам орозоңузду кабыл алсын. Бүт зыяндар бизге кечирсин, жаман нерсе кылган нерселерди полный кечирсин. Орозондар жеңил өтсүн. Быйыл буюрса погода да сонун, орозо жеңил өтсүн. Могу интервью качан чыгат билбейм. Бүгүн биринчи күн орозонун. Ошого да кармайм. А негизи намаз окуйсузбу? Азыр только жума. Жумалык жумалык. А мурун 5 мал окучусуз. Мурун 5 мал Москвага барып келгенден кийин иман кичине жогоп кетти. Иман слабый болуп калды. Чын айтканда мен эч кандай оправданием жок. Иман эле слабый болуп кетти. Ниет бар буюрса. Эми аякта жашоо оор да. Мындай өзүбүз барбасак деле билебиз да. Канча кишилер мындай присмотр жок да. Улуу байкең жок, мамаң жок, мисалы акча иштейсиң, жаным калган нерсе кылып жүрө бересиң да, эч ким жок. Ошого иман да жоголуп кетет. Ушундай. Рахмат, Сергей. Достор, эгер бул чыгарылыш сизге жакса, подписка кылып, лайк басып, комментарий жазыңыз.